биринчи түрдөгү фазалык өтүү, ээрүү жана буулануу. Заттын катуу абалынан суюк абалына өтүшү ээрүү процесси деп аталат. Бул процесстин өзгөчөлүгүн байкайбыз. Ал үчүн калайдын жана коргошундун аралашмасын көрөбүз. Тажрыйбанын биринчи бөлүгүндө чөйчөккө бул заттын бөлүгүн салабыз жана газ күйгүзүүчү менен ээритебиз. Күйгүзгүчтүн отун чөйчөккө жакындатып күтүп турабыз. Сиз көрүп тургандай, катуу заттын үлгүсү улам өзүнүн өңүн өзгөртүүдө. Азыр болсо формасын дагы өзгөрттү. Көңүл буруңуз, үлгүнүн бир бөлүгү эриди, экинчи бөлүгү дагы эле катуу абалда. Дагы бир аз күтүп турсак, үлгү суюк абалга келет. Тажрыйбанын жыйынтыгында эритүүгө температуранын датчигин кошобуз. Күйгүзгүчтү алып салабыз дагы, кайра заттын катуу абалына келишине жардам беребиз. Үлгү муздаганда тажрыйбанын экинчи бөлүгү башталат. Бул бөлүк биринчини бир аз айырмачылык менен кайталайт. Жылуу, эрүү жана кристалдашуу процессиндеги температураны байкайбыз. Температуралык датчик компьютер менен туташты. Тажрыйбадагы заттын температурасын убакыттан көз карандылыгын экрандагы графиктен көрөбүз. Күйгүзгүчтү күйгүзүп, үлгүнү жылытабыз. Компьютердин экранында график түзүлөт. Үлгүнүн температурасы өсө баштады, бирок үлгүнүн формасы жана көрүнүшү өзгөргөн жок. Азыр температура 170 градус Цельсий болду, бирок температуранын өсүшү жайлап калды. Жылып аткан үлгүнүн көрүнүшү өзгөргөн жок. Бир нече убакыт жылыса дагы үлгүнүн температурасы өзгөргөн деле жок. Бул убакытта катуу зат суюкка өтүүдө. Бул температура заттын ээри температурасы деп аталат жана заттын толук эришинен кийин температуранын өсүшү жаңыланат. Бул температуралык көз карандылык катуу кристалл заттарынын ээрүүсүнө тиешелүү. Эгер жылытууну токтотсок, анда үлгүнүн температурасы азаят. Эриген үлгүнүн муздатуусун тездетүү үчүн чөйчөктүн астына металлдан жасалган брусокту коебуз. Үлгү дагы эле эриген абалда. Анын температурасы эрүү чекитине жакындап атат. Муздатуу уланууда, бирок температуранын өзгөрүүсү токтоду. Демек, кристалдашуу процесси башталды. Бул процесске ылайыктуу температура заттын кристалдашуу температурасы деп аталат. Жеткиликтүү эрүү температурасы жана кристалдашуу температурасы катуу кристалл затынын маанилүү белгиси. Кристалдашуу толук бүтмөйүнчө үлгүнүн температурасы өзгөрбөйт. Азыр температуранын азаюусунан улам кристалдашуу процесси бүттү. Эми үлгү катуу абалда, муздай баштады. Температура бөлмө температурасына жакындады. Ошону менен тажрыйба бүттү. Эми экрандан графикти толук көрө алабыз. Бул графикте заттын ээрүү жана кристалдашуу процессине тиешелүү бардык өзгөчөлүктөрдү жакшы көрө алабыз. Үлгүнү жылытуу убагында температура өскөнүнө көңүлүңүздү буруңуз. Үлгү жылыды. Андан кийин болжол менен 170 градуста графикте горизонталдуу бөлүм пайда болду. Бул эрүү процессин башталганын түшүндүрөт. Бул процессте үлгүнүн температурасы өзгөрбөйт. Андан соң температуранын өсүүсү жанданып, жылытуу бүтмөйүнчө улана берди. 170 градуска ылдыйлаганча үлгү муздай берди. Ушул абалдан тарта кристалдашуу процесс башталды дагы, анын температурасы өзгөрүүсүз калды. Бул процесс бүтөөрү менен катуу заттын температурасы акырындан азайды. Кайталайбыз. Жеткиликтүү эрүү температурасы жана кристалдашуу температурасы катуу кристалл затынын маанилүү белгиси. Заттын катуу же суюк абалынан газ абалына өтүшү бул буулануу. Суюктуктар гана эмес, катуу заттар дагы бууланат. Катуу заттардын буулануусу
сублимация деп аталат. Катуу самындын бөлүктөрү кандай жыттанаарын эстеңиз. Биз суюктуктардын буулануусун карайлы. Анткени бул жерде процесс батыраак жүрөт. Буулануунун ылдамдыгы бир нече факторлордон турат. Мисалы, суюктуктун ар кандай түрүнөн ватанын бөлүгүн болгон суюктукка нымдаштырабыз дагы турган айнекке тийгизебиз. Айнектин суу тийген жеринде кара тактар калууда. Ар кайсы суюктуктун буулануусун тактардын ар кандай жоголуусунан айтса болот. Айнектин сууга нымдашкан жерлеринде кара так жайыраак жоголуп жатат. Ал эми эфирге нымдашкан жер батыраак жоголууда. Айнекти нымдаштырууда кара так бат эле жоголуп, эфир бат бууланууда. Убакыт өтүшү менен бардык 3 айнек мурдагы абалындай болот. Тагыраак бардык суюктуктар толук бууланат. Буулануунун ылдамдыгы суюктуктун температурасынан дагы көз каранды. Муну оңой эле тажрыйбада жүргүзсө болот. Бир айнекти бөлмө температурасындай сууга нымдаштырабыз. Экинчисин болсо нымдаштыраардан мурун жылытып алалы. Жылыган айнекти ошол эле температурадагы суу менен нымдаштырабыз. Дароо айнекке тийген суу жылып баштайт жана анын буулануусу тезирээк болот. Айнекте болгон кара, тагыраак суу тактардын жоголуусунан билсе болот. Буулануу процесси буулануучу суюктун муздашы менен коштолот. Эки окшош термометр менен тажрыйбаны жүргүзөлү. Бир термометрдин ылдый идиштеги оролгон ватаны суюктук менен нымдаштыралы. Эми термометрдин көргөзгүчүн карайбыз. Биз суулаган идиштеги термометр кургак термометрге салыштырмалуу ылдый температураны көргөздү.